Жыйынга жалпы 45 депутаттын ичинен 42си келген. Алгач биринчи маселе инвестиция тартуу боюнча аткарылып жаткан иштерге биринчи вице-мэр Замир Аскаров кенен токтолуп, Ош шаарына быйылкы жылда 4 миллиард сомдон ашуун инвестиция тартылып, өткөн жылга салыштырмалуу өскөндүгүн белгиледи. Жапалак айылдык аймак башкармаларында Тек айылында 275 орунлук мектептин курулушу, Номер 3 Ломоносов атындагы мектептин 500 орунлук окуу корпусунун курулушу, Жибек жол аймак кеңешинде 275 орунлук мектептин курулушу, Курманжылыкта 2 аймак кеңешинде ирригатор көчөсүндөгү балдар бакчасынын курулушу, Аймак Темир аймак кеңешиндеги 625 орунлук мектептин курулушу, Разак мектебинин 720 орунлук кошумча окуу корпусунун экинчи окуу корпусунун курулуштары болуп саналат. Ал эми жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджеттен берилген компенсациялар кошкондо 215 миллион акча каражаты каралып, көмүрдөгү курулуштар курулуш жүрүүдө. Аскаровдун баяндамасын уккан эл өкүлдөрү инвестиция тартууда ишке канааттанбай жаткандыгын айтып, тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин ишмердүүлүгүн сынга алышты. Азыр жерде чынында ар бир депутаттын айткан сөзү мага жагат. İşlemeysinlerdi. İşte bunlar көрсөтүлөт. Анан биз дагы наразы болуп калабыз. Эл дагы алтындай болгону менен эл абдан аткаруу бийлигине наразы. Силер мындай имитируете то, что вы работаете. Эч нерсе кылбай атасыңар. Ооба, иштеп атасыңар, бирок жеткиликтүү канааттандырарлык жыйынтык жок сиздерде. Ошол жака турат мен сунушумда эми кийинки эмеде биз албетте депутаттар сиздерди иштен албайбыз. Токтом атабыз, закон ченемдүүлүк талап коюп атабыз. Ошол өзгөрдүн милдетине туура так аткарсаңар, ушундай көйгөй жарабайт эле да. Мисалы үчүн шаарда абдан көйгөй көп. Силер өз милдетине ар бир тармак айтып коюп, бөлүм башчылары Инвестиция тышкы жана ички деп бөлүнөт. Тышкы инвестиция тартуу боюнча Кытай Эл Республикасынын колдоосу менен 150 койкалуу оорукана курулуп жаткандыгы белгилүү. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы аркылуу 10 миллион евронун тегерегинде транспорттор жаңыланды. Таза суу боюнча Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы келишимге ылайык 8 миллион евро акча каражаты тартылган. Ошондой эле ички инвестиция боюнча да бир топ иш-аракеттер жасалып жаткандыгын биринчи вице-мэр айтып берди. Бул жерде негизги маселе ушул дагы ишти жандандыруу боюнча. Мунуна көбүрөөк да иш кылсаңар болот деген бир маалыматты айтып атышат. Андан сырткары билесиздер, биз башка мамлекеттин шаарлары менен боордош шаар болуп эсептелебиз. Мисалы айта турган болсок, Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаары, ошондой Новосибирск шаарлары. Ал эми Кытайдын бир топ шаарлары менен, андан сырткары Турция мамлекетинин шаарлары менен, ошол шаарлар менен бүгүнкү инвестиция тартуу боюнча иштебей атасыңар деген бир замечаниялардын негизинде ушундай бир нерселер болуп атат да. Биз эми бул нерселер бул баягы алгачкы кадамдарыбызды таштап атабыз. Биз башка мамлекеттердин иштешүү, боордош шаарлардын иштешүү максатында. Мына өзүңдөр билесиздер, быйыл ушул атайын ярмаркалар өткөнбүз, жарманкелерде өнөр жай продукциясынын ярмаркаларын, андан сырткары медицина тармагында, андан сырткары курулуш тармактары боюнча ярмаркалар өткөрүлөт. Бул биздин алгачкы кадамдарыбыз. Бул ярмаркалар биз эмне үчүн өткөрүп атабыз? Бул ярмаркаларда ошол өнөр жай продукцияларынын баягы башка мамлекетте өндүрүлгөн өнөр продукцияларын биздин шаарыбызга алып келип биз көрсөтүп атабыз. Андан сырткары биздин шаарыбызда өндүрүлгөн продукциялар биз башка мамлекеттерге алып барып көрсөтүп атабыз да. Бул дагы биздин алгачкы инвестиция тартуу боюнча алгачкы кадамдарыбыз болуп эсептелинет. Бирок эми депутаттардын баягы сунушу ушуну дагы тездеткиле деген бир маселени көтөрүп атышат да. Биз да толук кошулабыз. Албетте бул биринчи кадамды быйыл ташап атабыз. Кийинки жылдары уже биз ушул өзүбүздүн боордош шаарларыбыздын инвестиция тартуу боюнча, тышкы инвестиция тартуу боюнча бир топ кадамдарды баштайбыз деген ойдо турат. 2 саатка созулган биринчи маселе жыйынтыкталып, 38 депутаттын добушу менен тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин инвестиция тартуу боюнча иш-аракетин канааттандырган жок. Кийинки жылдын биринчи кварталында карала турган болду. Урматтуу депутаттар, эми Эркебаевдин жаңа сунушун кошуп, жалпы кошумча сунуштар менен Дошова, Бакынен депутат Дошова койсоңуздар. Кийинки
маселе архитектура жана шаар куруу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан аткарылып жаткан иштер талкууланды. Анда Ажымурат Жолдошов аталган ишкананын 1 жыл ичинде аткарылып жаткан иштери боюнча маалымат берди. Эл өкүлдөрү Жолдошовго шаардагы мыйзамсыз курулуштарды, көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы автостоянка маселесин жана жол боюна чейин чыгып кеткен соода саттык иштерин жүргүзгөндөрдү иретке келтирүүнү айтышты. Өзünün normaları olur, özünün proyektleri olur. Parkovka, şol kurulup atkan ülkelerdin duvarı oluş gerek. Şunu da şahit öyle şu anda. Daha başka bir iki dom şahada şu atkan mümkündü. Proyektlerini siz arhitekturadan ruhsat alıngan, bırak şoların proyektlerini görseniz, İskanday parkovkası çok, İskanday malay ayakçaları çok. Депутаттар тарабынан шаардын үч жерине асма көпүрө куруу боюнча жүрүп жаткан иш-аракеттер кечеңдеп жаткандыгы айтылды. Бул маселе акча каражаты тартыштыгынан улам токтоп тургандыгын айткан Аскаров 2018-жылы курулуп бүтөөрүн убадалады. Бүгүнкү күндө ошол 46 миллион тегерегинде ошол бир эле ошол Масалиева көчөсүндөгү асма көпүрөнү курууш үчүн 46 миллион сом тегерегинде акча каражаты кетет экен. Бул П түрүндөгү асма көпүрө болот. Ошондуктан мунун баасы жогору көрсөтүлүп атат да. Ошондон бүгүнкү күндө ушул акча каражаты ташсыздыгына байланыштуу кийинки жылдан биринчи кезекте ушул асма көпүрөлөрдү куруу боюнча иштерди алып барабыз. Биз азыр депутаттарга дагы бул түшүндүрүү иштерин өзүңүздөр айтып көрдүңүздөр, көрдүк, анын проектисин дагы көрсөттүк. Кийинки жылы мына 2018-жылы ушул асма көпүрөлөрдү толук ишке ашырабыз. Эл өкүлдөрү Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын 2017-жылдагы жүргүзгөн ишин орто деп баалашты. Негизинен шаарда иш бар, бир топ иштер жылып атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, сырттан келген конокторго дагы, коомчулукка дагы Ош шаарыбыз бүгүнкү күндө өсүп, өнүккөн алдыңкы шаарга айланды деп биз айтып жүрөбүз. Буга өзүбүз дагы баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Албетте иш болгон жерде кемчилик да болот. Эгер кемчиликтер болсо, биз шаардык кеңештин депутаттары ошол кемчиликтерди жоюу жөнүндө айтып, деп, талкуу кылып, өзүбүздүн билесиздер да бул шаардык Ош шаардык кеңеши бул аткаруу бийлигин жасап аткан иштерин, жалпы эле шаардык кеңештен ушул жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп аткан акчанын максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө өчүргөн болот. Мындан тышкары жыйында суу чарба башкармалыгына саркындуу сууларга алынуучу төлөмдөрдүн тарифин өзгөртүү сунушу айтылды. Ошондой эле шаар аймагында жайгашкан кээ бир жер тилкелерин өзгөртүү багыты каралды. Сессия 4 саатка созулуп, 11 маселеден 10 канааттандырылды. Феруза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.